Соода-саттык тармагынан сырткары көп кыргызстандыктар курулуш иштерине тартылган. Мында негизинен көп кубаттуу турак жайларды курууда. Бул жерде эмгектенип жатышкандардын арасында Орусиянын жарандыгын алышкандар да бар. Жалал Абадтан келгем. Келгениме 10 жыл болду, 2003-төн бери. Келген жылдары кара жумуш кылчу элек. Азыр үйрөнүп элдерге заключа кылып бүтүрүп берип атабыз. Внутренний иштерди кылабыз. 15 бала иштейбиз. Жаран кыргызстандык балдар. Азыркы иштеп аткан орус бала да кыргызстандык. Өзүбүздүн жердеш болот. Башында жаңы келгенде кыйналдык эле. Азыр Кудайга шүгүр. Жакшы болуп атат. Гражданство кайсыда? Меники российский. Балдардык бар. Разрешение работа менен иштешет. Документтерин кыйып алышып. Ал эми жумушчу топтун үстүнөн көзөмөлдү да кыргыз жигити жүргүзөт. Учурда жумушчу топтун ичинде 10го жакын Кыргызстандан келген жумушчулар бар. Алар убактылуу каттоого туруп курулуш иштинде иштөөгө уруксат берилген. Балдар эми стройкада иштейт, бардыгы квартира снимать этишет. Квартирада турушат бардыгы. Ар ай сайын 10 миң 15 миң рубль турат бир квартира. Андан кийин ушу иштешет. Границага барышат ар 3 ай сайын. Разрешение жагы, разрешение работа жагы сал кийинирээк. Эми кыргыздар эми үйрөнүп кетет стройканы деле. Жакшы мурда караган жылыш бар, үйрөнүп калышты бардыгы. Бул жерде бардыгы эле издельный, кылган ишиңе жараша айлыгы. Эми колуңан иш келсе, көбүрөөк аласың айлык. Колуңан иш келбесе, разноработчулук иштейсиң, 15 миң рубль айлыгы. Колунан иш келгендердики жакшы, 30-40 миң айлык алат.